өз ара келишип кыскартылган кылмыш иштердин таасири жумушка тийеби? Эгерде сиз мисалыга 2020 жылга чейин же андан кийин мурда болбосун бир кылмыш жасап өз ара келишип кылмыш иши кыскартылды дейт. Бирок сизге актоо өкүмү да чыккан жок, же болбосо башка да болгон жок. Иши кыскартылды. Ого мыйзам жол берет эгерде өз ара келишсе. Бирок эми ошонун кесепети эмнеде турат? Кесепети мындан кийинки мыйзамда турат. Көпчүлүк мыйзамдарда мынтип жазылган: эгерде кылмыш иши кыскартылса дагы реабилитация болбоочу негиздерде, башкача айтканда кылмыштын курамы жок деп кыскартылса, анда бул башка нерсе. Сиздин өз ара келиш кыскартылды дегенин мааниси башка. Ушуну аябай түшүнүшүңүз керек. Өз ара келишип кыскартылды деген сөз реабилитация болду деген сөздү түшүндүрбөйт. Ал эми кылмыштын курамы жок деген, ал күнөөсү да жок, таза дегенди түшүндүрөт. Демек кылмышы кыскартылганда эмне негизде кыскартылды? Бул өтө чоң мааниге ээ. Сиз иштин кыскартылганыга сүйүнбөң. Азыркы мыйзамдарда көпчүлүк учурларда ушундай реабилитация болуучу негиздерде кыскартылса, анда ал таасирин тийгизбейт. Жок анан жөн эле келишип алып кыскартып алсаңыз, анда таасирин тийгизет. Бул көпчүлүк учурда жумушка орношууга, кээ бир органдарга түздөн түз таасирин тийгизет. Себеби сизге кылмыш иши козголду, бирдиктүү реестрге киргизилгенсиз, фамилияңыз турат. Ал кетпейт. Демек суралганда суроо талапта ал чыгат. Анан кыскартылган соттун токтому чыгат. Ал түздөн түз ишке таасирин, жумушка таасирин тийгизет.